Bizde сабагыбыз көптөн бери уланбай калгандыгына байланыштуу өткөндө бир маселе козголунган. Ушул маселенин аркасында адамдардын арасында ар кандай сөздөр жүрөт. Кээ биркилер мага жооп беретинде айтылган. Мына бизге ислам, биздин камера тартып, биздин сабактарды чыгарып аткан балага кайра ошол видеолорду жөнөтүп, ол жага жооп берсин, ол жага эмнеге айтпайт, бул жага жооп берилбейби, ушул бойдон калабы деген. Мен ушул маселеге жооп берүүнү каалабадым эле. Себеби ушул алакандай болгон Кыргызстаныбызда устаздар бири-бири менен кайым айтышып, бири-бирине жооп бергенди жакшы көрбөйт элем. Бирок эми бизге ошондой бир сөздөрдү айткан болсо, анан аны жөн таштап койсок, бизден илим алабыз дегендерге, биздин фатваларды алабыз дегенге, бизден сабак алабыз дегендерге бир бөгөт коюлгандай болуп калат. Демек бул маселелерine туура эмес айтат экен. Ошого мындан албайлы деген болбосун деп, жанагы күмөнүн таштап койгон күмөндү кайра адамдардан жок, андай күмөн жок деп, ошол маселени чечип коюш үчүн ушул маселеге токтолайын деп турам. Эмесе ушул маселе боюнча сүйлөгүм келбеди эле. Этибарга да алган жок элем ошол сөздөрдү. Бул маселе зина карызбы, карыз эмеспи деген маселе. Бул айтылган сөздү мен бир мезгилде айттым, ошо зина карыз деген сөз бир аз шариаттын эрежелерине түшпөйт, Ханафи мазхабтын эрежелерине түшпөйт. Бирок эми билбейм, кээ бир алымдар айткан экен, аны мен уккан эмес экенмин. Мага бул суроонун туулуу, жаралуу немесин кошо айтып кетейин. Мага тынбастан азыр могул номерге тынбай суроолор келет. Ошол жерге бир кыздан мага суроо келди. 18 жашта экен. Ата энеси өтүп кеткен экен. Анан агасы бар экен, агасы кечке зина кылат экен, ушундай баягы туура эмес жолдо жүрөт экен. Жанагы видеолорду кээ бир устаздар ушундай бир сөздөрдөн угуп калыптыр дагы. Зина бул карыз. Аны кызы же карындашы же апасы төлөйт. Бул дүйнөдө төлөйт. Ошон үчүн жанагы зинадан, жанагы никесиз жакындык кылуудан сактангыла деп коркутуу иретинде айтылган сөз экен. Аны уккандагы анан ал кыз айтты. Мен деди 18 жаштамын деди. Менин агамын зина кылып жүргөндүгү ачык дейт. Мен жолуктамын дейт. Агама айттым, эч кандай менден пайда чыккан жок. Эми ушундай деп угуп калдым, мен агамдын карызын төлөөгө дайын эмесмин деди. Эмне себептен агам барып зина кылат, мен аны төлөшүм керек. Мен төлөгөндөн көрө, эгерде шариатта уруксат боло турган болсо, мен өзүмө кол салайын, мен таза ойдун Аллах Тааланын астына баргым келет. Мен эгерде төлөшү анык боло турган болсо, мен төлөгөнгө дайын эмесмин деди. Анан кийин мен айттым, жок карындашым, андай маселе жок. Ар ким өзүнүн кылган күнөөсүнө өзү жооп берет. Сенин ошол агаң зина кылган болсо, ал өзү жооп берет кыяматта. Бул дүйнөдө сен жооп бербейсиң. Деп аны жошутуп, маселени чечти. Ал туура эмес, туура эмес ал сөз. Ал коркутуу иретинде гана айтылган сөз болушу мүмкүн. Ал исламдын эрежесине түшпөгөн маселе. Деп айтканымдан кийин, ушинтип сабак кылып атканыбызда бир момент келип калды, анан айттым, ушундай сөздөр бар экен, андай нерсе жок. Ханафи мазхабта карыз деген маселе жок. Агаң зина кылса, карындашың төлөйт деген жок. Сен өзүң мойнуңду үзүргө, сен өзүң жооп бересиң. Сен кылганыңа эмне себептен апаң жооп бериш керек? Эмне себептен апаң зина кылыш керек? Сен кылган зинаңа. Сен кылган зинаңа эмне себептен карындашың зина кылыш керек? Ал апаң менен карындашың эмне күнөө? Эгерде ошондой боло турган болсо, ата энелер балдардын аркасынан карындаштар жүрүш керек. Мына зина кылып койбосун, зина кыла турган болсо эртең биз жооп берип калабыз, биз төлөйбүз деп. Анан ушундай сөз чыгышынды айтып койгондон кийин, анан биздин бир шейхтер, алламалар, анан кийин ушундай сөз айтылыптыр, бул туура эмес. Ханафи мазхабта бул зина карыз эмес дегенде айтылыптыр. Бул мазхабка кармалынбайт. Бардык мазхабта зина арам. Эй мусулман, мен зина арамбы, адалбы деген маселени айтып аткан жокмун ал жерде. Ал Куран менен, ижма менен бүтүн алымдар зинаны карыз деп билген. Аны кичинекей эми намаз окуган адам деле билет.
Эмне адамдардын астына чыгып, зинанын маселесине маскапка кармалбайт деп артисттик кылып атасың. Мен ал жерде зина карызбы, карыз эмеспи деген маселени айттым. Зинанын арам экендигине шек күмөн жок. Зина арам, озокко түшөсүң. Андан кийин жалпы эреже бар, каида. Ла тазиру вазирату визра ухра деген аят бар. Ал аятта эмне деген? Бирөөнүн күнөөсүн бирөө тартпайт. Шариятыбызда бул каида амма дейт, жалпы каида амма. Жалпы эреже. Sen bironun maşinesini vurdun mu, sen төлөйсүң. Sen birini öldürdün mü, sen kamalasın. Жалпы эреже бул. Ошол эрежени ошо аятта айтсам, бул аятты башка алымдар дагы далил кылган. Бул шариятыбызда эң белгилүү каида эреже, жалпы эреже деп айтылат. Десем, ошону айтып атат, ла тазиру вазирату визра ухра, ошондой. Бирок илля зина, зинадан башкасы дейт. Ай зинаны төлөйсүң, башкасын төлөбөйсүң дейт. Анан шариаттын атынан сүйлөп аткандар усулга, эрежеге карап сүйлөсө жакшы болот. Бир аятты таксис деп коет усул эрежесинде. Бөлүп үчүн өзүнө окшогон мутаватир аят келиш керек. Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина деп башка жакта келиш керек, таксис кылыш үчүн. Же болбосо хадис мутаватир келиш керек. Эч бир шек күмөнсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина." Зина гана төлөнбөйт, калганы төлөнөт деген. Эгерде хабар ахад дейт, андан төмөнүрөөк даражада бир хадис келсе, ал сахих болсо дагы, сахих хадисте айтылса, "Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина." Бирөөнүн айыбын бирөө төлөбөйт, бирок зинаны гана төлөйт десе дагы албайбыз. Аяттын даражасы бийик болгондуктан. Аят келбесе таксис кылган, хадис келбесе таксис кылган мутаватир хадис, машхур хадис келбесе, айнанайын сахих хадис дагы жок болсо, өзүнүн ою менен таксис кылып атат. Таксисун бир-рай. Муну муътазилада кылган эмес мындай нерсе. Sen ayatты өзүңдүн оюң менен таксис кылып атасың. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Мен ойлоп калдым, ошол адам мен билбеген бир жерден көрүп калган окшойт ушун. Тафсирлерди карап чыктым, усулдарды карап чыктым. Бир инсан айткан эмес антип. Зина гана карыз болуп, калганы карыз эмес деген. Жок андай нерсе. Анан адамдардын арасында ушинтип бүлүк салып, анан экиге бөлүп, анан мындай болду, тиги жооп берди. Мындай жакшы эмес. Сүйлөсөк, илимдин эрежеси менен сүйлөйлү. Болбосо, мындай жөн эле элдин астына артисттик кылбаш керек. Эми жанагы айтып, эгерде карыз боло турган болсо, зина кылган адамдын тооба кылышы шарт болбой калат. Тооба кылбай коет. Карындашы төлөдү, болду, кечирилди. Карызын төлөп койсоң болду да. Мен сизден карыз болсом, мен карындашыбызга акчаны берип койсом, менден сурайсыз кайра? Сурайсыз да болду. Демек, сиз барып айтышыңыз да шарт эмес. Бирөө зина кылса, аялы карындашы апасы төлөсө, ал тооба кылыш шарт болбой калат. Шарият ушундайбы? Андай эмес. Экинчиси, жанагы кыз карызын төлөп берип атпайбы? Зина кылганды. Карызды төлөсө сооп болобу? Анда ал зина кылгандыгы үчүн карындашы сооп кое бериш керек болуп калат. Сен карызды төлөп атат, агасынын карызын төлөп атат. Карыз төлөсөң оңойбу? Карызды төлөгөндөн кийин болду. Кыз дагы, тиги дагы кыяматта жооп бербеш керек. Эмнеге? Себеби бул зина кылды эле, карындашы төлөдү, сооп койгонду, кыямат кылганда эч ким суралбашы керек. Агасы да суралбаш керек, карындашы да суралбаш керек. Туура эмес жака кетсең, мындан деп туура эмес маселелер чыгат аркасынан. Элге миңденбир кыйшык отурдум дейт го, ошо. Кыйшык отурсаң, кыйшык маселе чыгат бул жактан. Ошон үчүн маселе айтсак, эмне кылышыбыз керек? Бир эреженин негизинде адамдарга орлук кылбастан, ушинтип айтсак, иншалла, жакшы болот. Дагы башка бир маселелер бар, алардын жөнүндө дагы мынтип сурайбыз. Анан дагы айтышат, сен де ушул маселең менен адамдардын зина кылганына жол ачып атасың дейт. Эй мусулман бир туугандарым, зина карыз эмес деген нерсе зина кыла бер деген эмес да. Зинанын арам экендиги Куран, хадисте белгилүү го. Зина карыз эмес деген нерсе апаң менен карындашың төлөбөйт, сен зина кылба, өзүң төлөйсүң.
но апаң карындаштарыңды дагы неудобный положенияга калтырба деген сөз. Чубак ажы жаңы келгенде тамеки чексе дарат сынабы сынбайбы десе, чубак ажы эрежеге салып дарат сынбайт. Чубак, сен тамеки чеккенге уруксат берип атасың го, кандай бу? Тамеки чеккенге уруксат берген жокмун. Дарат сынбайт. Тамеки өзү макрух тахрими. Бирок дарат сынбайт. Ушуну ушинтип айтып коюр керек, дарат сынат деп айтып коюр керек тамеки чеккенди. Жок, китепте, шариатта андай жок боло турган эмне айтам аны? Анан кийин дагы тажатканда анына тажатышкан да элдерчи. Анан айтты, аттын богун, эшектин богун чексең деле дарат сынбайт. Бирок кылганың арам. Ал деген нерсе эрежеге салып атабыз да. Ал деген нерсе зина карыз эмес деген, зина кыла берсин деген маселе эмес. Тамеки чексе дарат сынбайт деген, тамеки чеге берсин деген маселе эмес дегендей. Ошого маселелерди эреженин негизинде, Ханафи мазхабтын негизинде сүйлөсөк, адамдарга да оор келбейт, анан кийин маселе дагы жеңилирээк болот. Эми коркутуу иретинде айтылган болушу мүмкүн. Мурда устаз айткан экен, коркутуу иретинде айтылган болсо макул. Коркутуу иретинде айтсаң макул. Бирок ошондой да коркутуу иретинде айтылганда жок дегенде бир алсыз хадис болушу керек. Алсыз хадис. Зина карыз деген жалган хадис. Мавду хадис, коюлунган хадис. Ал эми имам Шафиидин сөзүн алып келип ушундай дейт. Имам Шафиидин сөзү, имам Шафиидин сөзүнүн сөзү эмес, бул чоң проблема. Чында имам Шафиидин өрү эмес деген алдындардын арасында талаш бар. Экинчиси, ошол өрү болгондо да имам Шафиидин сөзүнөн далил алабыз биз. Имам Шафиидин сөзү менен аятты таксис кылабызбы? Ошон үчүн ар бир сөзүбүздү эреженин негизинде сүйлөсөк, элдин арасында фитна, бир жаман нерсе чыкпайт. Аллах таалам ыраазы болсун.